Құш. Салам алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Кара Балта шаарынан сатылып жаткан 6 баш кочкорду көрсөтүп беребиз. Үчөөсү чоң кочкорлор, үчөөсү жаш коз кочкорлор. Бул жерде 80-nin, Nosoroктун, Волчоктун линиясында кочкорлор бар. Азыр биз сиздерге бир четтен түшүндүрүп беребиз. Мына ушул Кара Балтадагы шаарындагы бир короого келдик, туугандар. Мына кочкордон баштайбыз. Бир көрүп алыңыздар, 10 айлык кочкор, козу тиши менен. Куйруктары өтө идеалдуу, мондай разрези менен тик тартылып турат. Боюн өлчөдүк 83, кулагы 19 чыкты, туугандар ушун. Линия 80, линиясы 80 экен мунун, туугандар. Андан кийин мына чоңдорду көрсөтөлү. Мына гарбаносы кара коз кочкор, бул дагы 10 айлык экен. Тиш жара элек, кулагы 20, бою 85-80 чыктыбы, канча? 85. Hem 1-2 см ар кандай жерде өлчөнүп, айырмасы болуп калышы мүмкүн. Мен ар видеомда айтам муну. Бул кочкордун жакшы жагы бели узун, алдыңкы буттары, алдыңкы желкелери бийик жайгашкан, мойну узун, кулак башы сөз жок. Анткени гарбаносу туура чыккан, астыңкы жактары узун, кулактары да көздүн урийинен өтө ылдый жайгашкан, өтө эле ылдый. Мындай малдар аз. Көзүнөн ылдый жайгашкан, туугандар. Гарбаносу өтө идеалдуу чыккан. Козу тиши менен куйругун көрүп алыңыздар. Куйругу ачык, зеркальный тартылма куйрук экен мондай. Ушу кочкор, туугандар. Стойкасы мына болуп экен. Бирок кулак, баш, моюнга сөз жок. Белдин түздүгүнө сөз жок. Ну, узун кочкор экен, билимизден. Бою 85. Мына эки тишти жаңы жарган кочкор экен. Көрөм дегендерге көрсөтүп да койсо болот. Мына. Тишти өтө жаңы жарган, туугандар. Ушулардан бир айга чоң окшойт, а? Булардан бир айга чоң. Жок, бир ай дейм да. Бул тиш жарган болсо 1 жаштан өтүптүр да. Былтыркы кетчи кочкор экен да, тишти өтө жаңы жарып тур, туугандар. Мына. Эми көрсөткөнгө аракет кылайын сиздерге. Ким көрсө көрдү муну. Бул кочкорда гарбаносы, кулагы 20 чыкты, мунуку дагы, туугандар. Буларга караганда жашы бир аз чоңураак. Куйругу мунуку пол разрез. Бул дагы линия Nosорок, экөө бир короодон чыккан, а? Мына эки кара бир короодон экен, туугандар. Эми баасына келели. Мына эки кара кочкордун экөөсүнү 90 000 сом сурап атыптыр. 90 000 сомдон бирөөсүнө эмес, экөөсүнө 90 000 сом. Кызык калдар, чаласыздар, байланышасыздар. Мына айттым, мына кара кочкор алды жактан караганда кулагы монтип агып турганы билинип турат, туугандар. Экөөнө 90 000 сом. Ал эми мунагу красавчикке 70 000 сом сурап атыптыр. Кызыккандар чалып байланышасыздар. Эми мен кезекти мына жаш коз кочкорлорго берем. Мына жаш коз кочкорлор бери айдап туруп бир четтен түшүндүрүп беребиз. Мына 3 жаш козу. Мына арттагы кичинекей козудан баштайлы, мына бери чекеде калды. Ушул булардын ичинде эң жашы ушул экен. Жоон, жолпу козу, линия Волчок. Мында гарбаносу жакшы, белдери жоон узун, кулактары 19-20 чыгып калат. Мына кичинекей козун. Мына караңыздар, кулагы агып турат. Мунуку дагы көздүн тушунда экен. Кулагы. Кулак баш жагына сөз жок. Куйругу приспушенный деген өтө тартылган эмес деген. Бир аз түшүп турат деген сөз, туугандар. Амы экөө линия 80 экен. Булар примерно эң чоңу 6 айга чейин, э? Эң чоң 6 муну 6 айлык окшойт. Кыскасы ушул үчөө сатылып атыптыр, жаш коз кочкорлор. Үчөө дүң сатылат экен, үчөөнүн баасы 80 000 сомго коюп атыптыр. Дагы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Жашыраак коз алам дегендерге Кара Балтадан ушул кочкор бар. Жалпы 6 баш кочкор, үчөөсү 80, экөөсү Nosорок, мына кичинекей козу Волчоктун тукумундагы коз кочкор экен. Кызыккандар чаласыздар.